Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн Москва шаарында Аэрофлот компаниясынын Boeing самолету Москва-Ош каттам менен учуп кеткен атат. Эртең мененки саат 3:45 Москва-Ош рейси болот. Бүгүн азыр биз Москва шаарында Шереметьево аэропортунда турабыз. Бул рейсте 298 орундук Boeing самолету учат. Анын ичинен 27 орунду бизнес-класс. Бүгүнкү рейсте 100% айымдар учат. Баары көпчүлүгү боюндагылар, 2 жашка чейинки балалуулар. Авиакаттам 3:45 учат. Эртең мененки Ош шаарына Москвадан карантин бүткөндөн кийин, карантин убагында, карантин бүткөндөн кийин 5 жол болуп атат бүгүн. Буга чейин өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Бишкекке гана жумасына бир жолу бир рейс болуп аткан. Азыр болсо мына бүгүндөн баштап Кудай буйрса Ошко учуп атат. Бул рейсти биздин президентибиз Сооронбай Шариповичтин тапшырмасы менен биздин элчибиз Аликбек Жекшенкулович мына бул жерден уюштуруп, бул да кичинекей самолет болчу. Мына сүйлөшүүлөр элчибиз сүйлөшүп, бул жерден Аэрофлот компаниясы менен 297 орундук самолет, почти 300 орундук самолет учуп атат. Дагы бир жолу баса белгилей кетели, бүгүнкү рейсте 100% айымдар учат. Көпчүлүгү өзүңүздөр көрүп аткандай кош бойлуу айымдар, 2 жашка чейинки ымыркай балдар менен. Айымдар 2 жаш деген критерий эмнеге 2 жаш деп көп кишилер сурап атышат. 3 жаш болсо эмне болот деп, же 2 жаштан өтүп кетсе деп. 2 жаштан өткөндөн кийин балага орундук алыш керек болот. Кичинекей балага отдельный орундук алыш керек. А 2 жашка чейин энесинин алдында отуруп кетсе болот. Көбүрөөк биздин жарандар учуп кетсин деген максатта, ошон үчүн айымдар 2 жашка чейинки балдар менен деген критерий болуп атат азыр. Бүгүнкү рейс мына ошондой рейс болот. Буюрса мына эң башкысы, урматтуу мекендештер, мына карантин башталып 2 айдан ашык убакыттан бери көп адамдарыбыз кыйналды, жумуш жок, ар кандай оор ситуациялар болду. Оны жалгыз эле биздин эле мекендештер эмес, жалпы дүйнө жүзүндө ушундай оор жагдай болду. Азыр мына буюрса эң башкысы оор күндөрдүн баары артта калды. Мындайча айтканда ашуудан ашып алдык десек болот. Азыр мына Москва шаарында карантин толугу менен бүтүп, баягы мурдагы жашоо кайра өз калыбына келип, жумуш орундары ачылып, биздин көптөгөн мекендештер жумуштарга чыгып баштаптыр, иштеп башташты. Дагы деле биздин миграция кызматына көп ушул WhatsApp'та тайпалардан көрүп атабыз.
жумуш ордуларын орысша айтканда предлагать этишип сунуш кылып атышат. Буюрсайын мына чек аралардагы жакын арада ачылат. Эң башкысы бүт оор убактын баары артта калды десек жаңылышпайбыз. Азыркы күндө Москва шаарында ушу биздин өкмөтүбүз тараптан бөлүнгөн каражатка элчилик 2 хостел калган, шарты жок, оор акыбалда калган, үй жайы жок калган мекендештерибизди ушул 2 хостелге жайгаштырып, тамак ашы менен камсыздап, азыркы күнү 2 хостел бар Москвада. Кетебиз деп кайрылгандардын саны абдан көп. Мына азыркы күндө 6000ден ашык 7000ге жакын арыз каралып жатат элчиликте. Ал жерде ооругандар бар, кичинекей балдар менен бар, боюнда ооралар бар. Жөн эле кетебиз дегендер бар, бияктан кетишибиз керек дегендер. Ошол арыздарды карап чыгып, тизмеге киргизип, бул Аэрофлот компаниясына тизме бергенден кийин анан билет сатылып атат. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, билеттерди 1-2 күн мурун уччу кишилерге, кетчү кишилерге айтылып, Аэрофлот компаниясынан бул Шереметьево аэропортунан келип билеттерди алып атышат. Биз биякта тыгын болбосун деп, мына мындай биздин кыргыз диаспорасындагы активист жигиттерибиз келип, эшиктин алдынан тозуп алышып, айымдарды жүктөрүн көтөрүп келишип, бул жерге регистрациядан өткөрүп, ушунда жардам берип атышат. Баса белгилеп айта кетишибиз керек. Şu карантин башталганда элчибиз Аликбек Жекшенкуловичтун буйругу менен элчиликтин алдында ыкчам штаб түзүлгөн. Ал штабка элчилик кызматкерлери, миграция өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери, Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери ошол ыкчам штабка кирген. Андан сырткары диаспора өкүлдөрү киришти. Биздин кыргыз диаспорасынын активисттери, коом, уюмдар ушул карантин убагында штаб менен биргеликте күн-түн бизге абдан жакшы жардам беришти. Өзгөчө мына жаштар күндөбөй, түндөбөй ошол оору күчөп аткан убакта биз менен кошо жардам берип, азык-түлүк таратып, аэропортто жана калып калган мекендештер болуп атты. Ар кандай оор акыбал болуп атканда ошо биз менен чогуу жардам берип атышты. Учурдан пайдаланып, ошол биздин мекендештерге, активисттерге бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Албетте мына Кыргызстанга мекенибизге кетет элек деген мекендештерибиздин саны көп. Баарын учуруп, ошо тизмеге киргизгенге шарт болбойт экен. Абдан көп нааразычылыктар болуп атат. Ошол элчилик тарапка абдан көп нааразычылыктар болуп атат. Кетпей атабыз, кете албай атабыз. Таныштарыңарды кетирип атасыңар деп көп нааразычылык, өйдө төмөн сөздөр болуп атат.
Албетте ушул 6000-7000 адам кетебиз десе, ошолордун иште мына бүгүн 297 адам эле учуп атат бүгүнкү күнү бошко. Калганда учабыз дегендер көбү наразы ойдон калып калып атышат. Эмнеге биз учпай калдык деп. Тааныштарын салып атышат, тааныштарын тизмеге киргизип атат деген бул болбогон нерсе. Мына азыркы күнү элчибиз өзү жеке көзөмөлгө алып тизмени, мына даже биз ошол штаб мүчөсү катары тизмеге мисалы бизге чыккан кишилерди киргизе албай атабыз. Араңыздарда мен дагы мага да чыккандарыңыздар болуш керек. Арасынан тааныгандарым бар, тааныбагандарым бар. Мен номериме жеке чыгып, жагдайын түшүндүрүп, кош бойлуулар, ооругандар, бизди киргизип койгула тизмеге дегендер. Мына тизмеге кирбей калгандар барсыздар. Ошон үчүн жанагы тааныштарын киргизип атат деген бул болбогон нерсе. Баары биздин жарандар, баардыгы ушул жерде карапайым мигранттар. Бир дагы мамлекеттик кызматкер, чиновник же дагы башка бир бизнесмен, ишкерлер учуп кетип аткан андай жок. Мына биздин карапайым өзүбүздүн мекендештерибиз учуп кетип атышат. Мына боюнда бар кош бойлуу айымдар учуп атышат. Буюрса биздин Кыргыздын элибиздин башына баш кошулуп саны көбөйөт Кудай буюрса. Ошол мына мекенибизге барып аман эсен төрө бололу деп көбү келип кайрылып атышат. Албетте баардык арыз жазгандын баарын учуп ийгенге шарт жок экен. Биздин активист жигиттер мындай калпак кийип келип жардам берип атышат. Калпак кийгендердин себеби бул жерден эми ар кандай камералар тартып жүрүшөт. Ар ким тартып атат видео. Анан эркектер да учуп атыптыр деген сөз болбош үчүн монда активисттер, коомдун, уюмдардын активисттери айырмаланып турсун деп ошо биз сураганбыз калпак кийип келгиле деп. Көпчүлүгү калпак кийип келишти. Мына бүгүн жакшынакай мына мондай костюм кийип келишиптир, жакшы. Азыр мына Фейсбукта түз эфир болуп атат. Бүгүнкү учуп аткан рейс боюнча оюңар кандай? Бүгүнкү рейс боюнча алдын ала айтылгандай эле бардык критерийлерге туура келген кишилер учуп атат. Мына элдин баары отурат. Ашыкча же бир эл ичинде жүргөн терс кептердин баары мына кааласаңыздар түз эфирден көрүп отсор баары жокко чыгат. Бүт баары критерий менен учуп атат. Сиз өзүңүздү тааныштырып койсоңуз? Москвадагы Баткен Өргөзбарковдун төрагасы Алиев Камбек. Рахмат. Туугандарды кызматтабыз. Рахмат. Мына ушундай биздин коом, уюм төрагалары, активисттер баардыгы келип ушинтип кезектешип жардам берип атышат. Ар бир учкан ушу рейстерде келип таң аткычакта жардам беришип, мына биздин айымдарга жардам берип узатканга
чоң көмөгүн көрсөтүп атышат. Сиз өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Assalomu alaykum. Almazbek, Bakırköy'ün koğunduk birikmesinin katçısı. Bugün bu varlığa kriterimine kırıldı. Jalan ayallar dinlendi. Oyunda var. Buna özgürtücülükten karışmasında belgili daha bir erkekler görünmek. Az yürüyenleri vardır. Aktivistleri, o koğunun yetekçileri. Gelip yardım verip görünüm yardımlaşıp. Şamşar! Şamşar! Ondan gelişte yardım verip kalmıyor. Ters Tuğra kavladı. Жаңғыттар есе бұйырса жақсы оқымыз. Енді барлық жақыр келге амандық дейміз. Чоң рахмат. Бұл ежебіз тағы келіп ұшып кетем деген үмітпенен келіптір. Тізмеге кірген емес. Кыргызстанга кететилем дейт. Мындай эжелер дагы жок эмес. Бирок бүгүн бул жерде өзүңүздөр көргөндөй бул түшүнбөстүк, түртүш, тыгын мындай көрүнүштөр жок. Мына кассанын жанында дагы кезек. Адамдар жок. Каналга катталып, коңгуроочуну басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.